Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүз деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан Сары Таш аймагындагы аскердик машыгууга болгон даярдыктар жөнүндө болмокчу. Сары Таш 2019 биргелешкен атайын тактикалык машыгуусуна Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин келүүсү күтүлүүдө. Мына ушул машыгуунун жогорку деңгээлде сапаттуу, күжүрмөн даярдык менен өткөрүү үчүн ар бир аскер кызматкерине жоопкерчиликтүү тапшырмалар коюлган. Сап катарында турган жетекчиликтен тарта акыркы жоокерге чейин аскердик багыттар боюнча камсыздоолорду аткаруу менен алектенип жатышат. Тактап айтканда, Сары Таш аймагы климаттык шарты оор аймактардын бири эмеспи? Ошого карабастан талаага аскердик лагерь түзүлүп, жарыктандыруучу, байланыш каражаттары тартылып, аскердик чатырлар тигилип, эс алуучу бөлмөлөр, кызматтык иш алып баруучу кеңселер даярдалып, тамак-аш даярдалуучу ашкана, аскердик техникаларды токтотуучу жайлар, медициналык кеңселер курулган. Ошондой эле өтүүчү позициядагы аскердик техникалар орнотулуучу окоптор, коноктор үчүн көрүүчү аянтчалар да даярдалды. Ал эми мына ушул жумуштардын баары жоокерлердин, сержанттардын, прапорщиктердин жана офицерлердин күчү менен кургактагы аскерлердин кол башчысынын орун басары полковник Ишкарин Русландын жетекчилиги менен көзөмөлгө алынып даярдалууда. Суук, шамал болсо да таза абасы менен суктанып, сыймыктануу менен кызматыбызды аткарып жатабыз, дейт машыгуунун катышуучулары. Келгенибизге мына 20 күндөн ашып калды. Келгенибизден бери окуу талааларында иш аракеттерди көргөзүп, өзүбүздүн билгендерибизди кийинки муундарга үйрөтүп, өзүбүз билбеген нерселерди үйрөнүп атабыз. Сары Таш 2019 машыгуусу биз үчүн абдан керек, биз үчүн абдан маанилүү. Bunday машыгуулар көп өтүп турса, биз тажрыйба алмашуубуз өсөт, өнүгөт деп ойлойм. Деги эле жаткан жерибиз жылуу, 3 мал ысык тамак, кийимдерибиз бүтүн. Мындан да катаал шарттар болбосун, аскердик кызматымды өтөймүн деген ойлорун билдирген жоокерлер аскердик машыгууларда катышуу бизге жагат дешет. Мен катардагы жоокер Токтоназар уулу Ош шаарынан Мады айылынын 92-840 аскер бөлүгүнөн келдик. Азыркы учурда Алай районунун Сары Таш айылында жайкы талаа машыгуу өткөрүп жатабыз. Азыркы учурда күжүрмөн биздин эң негизги максатыбыз күжүрмөн тапшырманы аткаруу. Биздин келгенибизге 20 күндөн ашып калды. Ошол убакыттын ичинде аскер шаршасын курдук, мишендерди даярдап, ок атуу позициясын даярдадык. Жана сабактарга даярданып жатабыз азыркы учурда. Мына ушул жоокерлерди деги эле машыгууга даярдык көрүп жүргөн аскер кызматкерлерин колдоо көрсөтүү максатында дивизиянын аялдар комитетинин атынан мөмө жемиштер, таттуулар жана керектелүүчү каражаттарды алып, аялдар комитети аскер кызматкерлеринен кабар алып келишти. Биз 026 аскер бөлүгүнүн аскер айымдарынын атынан, аскер бөлүктүн өздүк курамынын атынан ушул Сары Таш 2019 биргелешкен машыгуусундагы өздүк курамды жоокерлерди руханий жактан колдоо көрсөтүү максатында аз да болсо келип салымыбызды кошолу деп мөмө жемиштерди, таттууларды, ошондой эле Ош гарнизондук үйүнүн ырчыларын алып келип, концерт өткөзүп, кичине болсо дагы колдоо көрсөтүү максатында ушундай иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ал эми ушул машыгууга катышып аткан өздүк курамга бардыгына ушул жерден аба ырайына, климатына оор дебестен, суук дебестен бүт коюлган тапшырмалар так аткарып аткандарына ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушул машыгууну абдан жакшы деген жогорку деңгээлде өткөзүп алышына биз тилектешпиз. Мындан кийин дагы ушундай машыгууларга, командирлерге, кол башчыларга колубуздан келишинче аскер айымдарынын атынан колдоо көрсөткөнгө аракет кылууга даярбыз дайыма. Ал эми руханий колдоо көрсөтүшүп, Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу 2 сааттык концерттеги программасын тартуулашты.
душман изин кайтарган, ташын талкан чыгарган. Атуулдук чыгармаларга суусап турган жаш жоокерлердин айтымында бул күн алар үчүн майрам күнгө айланды. Күчүнө күч кошулган жоокерлер ырчы бийчилерден калышпай ырдап да бийлеп да жатышты. Менин кызмат өтүп жатканыма 8 айдын жүзү болду. Бул 8 айдын ичинде биз көптөгөн жетишкендиктерге көптөгөн тарбияларды алдык десем жаңылышпайм. Анткени кыргыз армиясы чоң деңгээлге жетип, уже алдыңкы деңгээлдердей болуп келатат. Мисалы 2019 машыгуусунда Сарташ жергесинде келгенибизге 20 күн болду. 2019 мына окуу машыгуусунда жакшы машыгуулар болуп жатат. Бул жерде концерттер, бүгүн эле дивизиянын аялдар комитетинен бизге тамактар, тандага жабылган нандар, ошондо мөмө жемиштер берилип, таттуулар берилип, бизге дагы кубаныч алып келип, кызматыбыз колдоо көрсөтүлүп, кызматыбызды дагы колдоп, бизге жакшы маанайларды тартуулап кетип атышат. Ушул уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз армиясында аскеринде кызматында кызмат кылып жатканыма мен сыймыктанам. Учурдан пайдаланып, Ош облусунун Кыргызчек айылына мен ата-энем Шукуев Нургазы, Акбаева Гүлзат ата-энеме ыраазычылык билдирем. Рахмат, ушундай өстүрүп, ушул даражага жеткирип, бизди службага жөнөтүп, чоңойтуп өстүргөн рахмат. Дайыма бар болуңуздар, өмүрдүү болуңуздар. Мындай маданий иш-чаралар жоокерлерге кызматтык ишмердүүлүктө дем күч берет деген ишеничтебиз. Сарташ 2019 окуу машыгуусуна келгенибизге 20 күндүн жүзү болду. Биз 20 күндүн ичинде ушул чукул арада байланыш ротасынын каражаттарын толугу менен алып келип, байланыш бөлүкчөлөр менен болгон байланыштарды камсыздоо биздин максат. Абдан жакшы жогорку деңгээлде камсыз кылганга аракет кылып атабыз. Бул 2019 Сарташ окуу машыгуусун өтө жогорку деңгээлде өткөрүүгө даярдыктар болуп жатат. Негизинен 2019 Сарташ окуу машыгуусун өтө жогорку деңгээлде өткөрүүгө дайым даярбыз. Камдуу журт жоого кор болбойт демекчи, биринчи орунда кыргыз армиясы өлкөбүздүн аскердик коопсуздугун сактоону камсыздоо үчүн болгон күч аракетин жумшоодо. Мындай машыгууларда практикалык тажрыйба алуу аскер кызматкерлери үчүн негизги орунду ээлейт. Күчөтүлгөн тартиптеги уюштурулуп жаткан аскердик машыгуу өз максатына жетет деген ишенич менен жоокерлерге ийгилик кааладык.